Биринчиден ок алабыз, анан окту деген бул магазинге салабыз. Магазинге салгандан кийин кайра магазинди пистолетке салабыз дагы. Предохранитель деген болот, ошону деген түшүрөбүз дагы. Анан затворду тартабыз. Атууга дайын. Анан ал жетекчибиз мишенди көздөй аткыла деп бизге команда берет. Анан атып баштайбыз. Рада Байымбетова мырзалардан кем калышпай дайыма курал кармап ок атып келет. Ал үчүн бул кадимки көрүнүш. Анткени мекенди коргоо, ага салым кошуу үчүн дайым даярмын дейт погончон айым. Кесиптешим Исаев Максат деген бар. Ошол бала үйрөткөндө мага мен үчүн кыйынчылыгы жок. Рада Байымбетова ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун штаб бөлүмүнүн улук тескөөчүсү. Ал аралыктан ок атуу боюнча жыл сайын мелдештерге катышып, 7 жолку жеңүүчү аталды. Алгач курал кармап ок аткан күнү эсинде. Ой эч жака бөлүнбөш керек. Бүт ойдун баарын ушу мелдешке буруш керек. Ошондой эле өзүң коопсуздукту да абдан караш керек бул жерде. Тапанчаны эч качан эл жакты каратып бурбаш керек. Ушу мишенди караган бойдон, тапанча ушул жакка караган бойдон туруш керек да. Стандарт мелдеште 25 метр болот. Ушу 25 метрден атабыз. Ооба, эсимде бар. Биринчи атканда албетте коркуу сезим болгон. Колдорум титиреп, коркком биринчисинде. Биринчи атканымда мен 2007 жылы катышкам. Ошондо мен деген 15 командадан 13-чү место алгам. Экинчи жылы катышканда анан байгелүү орундарга ээленип баштадым да. 3-чү место алдым, анан 3-чү орун алдым, андан кийинкисинде экинчи, андан кийинкисинде биринчи, ошо менен биринчи орундарды алып келип атам. Рада Байымбетова токтолдор Энда Бекенбаев орто мектебинде билим алып, окуп жүргөндө эле юрист болууну кыялдаган. Мына ошол кесипке багытталып, Борбордагы жогорку милиция мектебин бүтүргөн. Бул кесипти негизи мектепте окуп жүргөндө эле юрист болом деп аябай кыялданчумун да, юрист болгум келчү. Анан Кудайым буйруп ушул кыялыма жеткизип, азыр ушу юрист болуп ушул кызматта иштеп атам. Токтогул районунда Бөкөнбаев атындагы орто мектебин 11-чи классты бүтүргөм. Андан ушу Бишкек шаарыбызга келип, бул жактан генерал-майор Эргешалиевдин атындагы академияда окугам. Ушул жакта чоң окуу жайын ушул жактан бүтүргөм. Форма кийүү деген бул өзү менин кыялым болчу. Мен деген бул кызматка келгенде жалданма болуп иштечүмүн да. Ошондо жанымда дос кыздарым форма кийишчү эле да. Бул жака келгенде формасын, граждандык кийимин, жарандык кийимин чечип, формасын кийишет эле да. Ошондо мен аябай кыялданчу элем, мен да ушинтип форма кийсем деп. Анан Кудайым буйруп ушу кыялыма жеткизди. Форма кийүү деген форма мага абдан жагат. Мени милиция мени коргойт деп көп убактысын ишке өткөргөн каарманыбыз мырзалар менен тең тайлашып, күч түзүмдөрүндө кызмат өтөп, коомдук тартипти сактоого, өлкөнүн коопсуздугун камсыздоого өз салымын кошуп, жалпы айымдарды майрамы менен куттуктады. Ушул учурдан пайдаланып, апамды жаз майрамы менен келе жаткан 8 марты менен куттуктап кетем. Апама узун өмүр, ушинтип ар дайым маңдайыбызда жүрө беришин абдан каалайм. Апама ушу ден соолук каалайм биринчиден, эч качан оорубасын, дуалары кабыл болсун, тилектери кабыл болсун деп айтам. Ошондой эле биздин дагы кызматкерлерибиз, айым кызматкерлерибизди жаз майрамы менен жана 8 марты менен куттуктагым келет. Аларга дагы ден соолук каалайм, ишинде ийгиликтерди каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ошо талыкпас эмгегибизде ушу жакшы жетишкендиктерди жаратып жүрө беришибизге тилектешмин.